Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Сиздер менен мен Айжам Алмангелди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызды Баткендеги окуяларга арнайбыз. Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжал 28 апрелде башталган. Эки өлкөнүн болжол менен 100-150 жараны бири-бирине таш ыргытышкан. 29 апрелде жаңжал күчөп кетти. Натыйжада курман болгондор көп. Кыргызстанда 1 жана 2 май жаңжалда курман болгондорду эскерүү күндөрү болуп калды. Мындай кырдаалда эл биригип, муктаж болгондорго жардам берүүдө. Ошондой баатырлардын бири биздин кийинки каарманыбыз. Түштүк чек арадагы өлүмгө алып келген окуялар жүрөгүбүздө катуу жаңырык бойдон калууда. Биз өлгөндөргө жана жарадар болгондорго кайгырабыз. Жөнөкөй баатырларды дайыма эстейбиз. 43 жаштагы Мамасалы Каратаев 29 апрелде Баткен облусунун көпчүлүк тургундары сыяктуу чек арада каза болду. Мамасалы оор окуялардан алыс тура алган жок. Жолдоштору менен бирге ал жарадарларды согуш аракеттеринин жүрүп жаткан аймагындагы ооруканага жеткирген ыктыярчылар тобунда болгон. Ал кой таштан өтүп баратканда тажик аскерлери анын машинасын атышкан. 4-төн бери мана тажиктер биздин кыргыздарды аттылар. Мана биздин айдоочу алган жаракаттарынын натыйжасында көз жумду. Мамасалы ар дайым өз эли жана жердештери жөнүндө ойлонгон. Өмүр бою ал айдоочу болуп иштеп, өзүн чынчыл жумушчу катары көрсөттү. Татыктуу жаран, сүйүктүү уул, ишенимдүү күйөө жана ата. Согуш аракеттери башталары менен ал дароо жардамга келди. азыр мана кыргыздын немесиде турабыз. Чек арасында. Биздин кыргыздын трассасынан өтүп аткан машиналарды тажиктер атып атат. А бизден эч кандай ответ жок. Мамасалы Каратаевдин артында жубайы жана чоң апасы калды. Ал 90 жашта, 4 кызы жана 2 уулу. Каза болгон баатырдын туугандары. Тажикстандын Кыргызстанга болгон аскердик чабуулунан тышкары бизге каршы маалыматтык согуш жүрүп жатат деп Умай Арыкова өз оюн билдирди. Бул тууралуу кененирээк кийинки видеодо. Не только военная атака. Тажикстан тараптан Кыргызстанга карата аскердик чабуулдан тышкары тролль чарбаларынын дагы маалыматтык чабуул жүрүп жатат. Алар алдын ала даярдалган деп айта алабыз. Да, то есть Себеби Кыргызстан агрессор экендигин бир эле мезгилде ушунча адам жаза башташы мүмкүн эмес. Социалдык тармактарда азыр ушундай риторика жүрүп жатат. Эгерде буга чейин алар таджик тилинде гана жазышса, эми орус тилдүү тролль чарбалары да жаза башташты. Негизинен жакында эле 1-2 жума мурун пайда болгон жаңы түзүлгөн баракчалар көп. Биринчи кезекте булак кимден чыккандыгын карап чыгууну сунуштайм. Башкача айтканда, сүрөтсүз, кандайдыр бир турмуштук иш-аракеттерсиз аккаунтка таптакыр ишенбеңиз. Айрыкча жакында 1 ай, 2 жума мурун түзүлгөндөргө. Расмий булактарга гана таянууга аракет кылуу керек. Бул биз ишенген маалымат каражаттары. Жада калса Евроньюз сыяктуу чет элдик маалымат каражаттары азыр ар дайым ишенимдүү маалыматтарды жарыялай бербейт. Евроньюз басылмасы Тажикстанга биз кол салганбыз деп жарыялады. Мындай чоң басылма үчүн өтө таң калыштуу. Что, мне кажется, очень странно, как минимум, мягко говоря, для такого большого издания. Поэтому кыргызстандыктар баарын көрүп жатышат. Ошондуктан бир так позицияда турушат. Тажикстан даярданып жана пландаштырып Кыргызстанга каршы аскердик агрессияны жасады. Биздин жарандар үчүн башка позицияда болуш мүмкүн эмес. Бул факт. Бардык видео тастыктоо жана видео далилдер бар. Биздин кыйраган үйлөрдүн сүрөттөрү жана видеолору бар. Каза болгон адамдар муну далилдешет. Эл аралык коомчулуктун буга олуттуу эмес реакциясы абдан таң калыштуу. Эмнегедир баары чек арада чыр болду деп жазып жатышат. Жок, бул чек ара жаңжалы болгон эмес. Бул аскердик чабуул. Биз бардыгын көрүп жатабыз. Азыр тажик тараптан гана эмес, с таджикской стороны
информационный сброс идет еще. Россиянын массалык маалымат каражаттарынан да маалыматтык көтөрүүлөр болуп жатат. Алар башынан бери коомчулукка биз агрессор деп туура эмес маалымат беришкен. Недопустимым. Бул жол берилгис нерсе. Россиялык массалык маалымат каражаттарынын компетенттүүлүгүнө байланыштуу суроо туулат. Азыр өлкөдөгү ички кырдаал туруксуз болуп жаткандыгына көңүлүңүздү бургум келет. Тролль фермы, которые... Мурда коррупционерлерди колдоп келген тролль чарбалары активдештирилди. Эми алар өч алгысы келип, ички абалыбызды туруксуздаштырууга аракет кылып жатышат. Азыр өкмөткө, президентке каршы иштеп жатышат. Сейчас это работает против власти, против президента. И я бы, наверное, хотела призвать, чтобы люди... Элдерди чагымчылдыкка алдырбоого чакырат элем. Биз биригип, бул кырдаалга туруштук беришибиз керек. Ушундай оор кырдаалда эл биригип, бири-бирине жардам берүүгө аракет кылып жатышат. Ыктыярчылар колдон келгендин баардыгын жасап жатышат. Жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүлүп жатат. Республикалык штаб топтолду. Айрымдар Баткендин жабыркаган тургундарына үйлөрдү кура башташты. Ар бир мүнөт сайын жаңы унаалар келип, адамдар колунан келген жардамдарын берип жатышат. Кимдир бирөө буюмдарды, гигиена каражаттарын, идиш аяктарды, керектүү буюмдарды алып келет. Камкөр жашоочулар жардамга чакырууга жооп беришти. Идиш аяк кийимгече алып келип жатышат. Кичинекей балдар да жардам жибергенине таң калдык. Бирөөсү 2 жашта, 5те жана 7де. Алардын кийимдери жана оюнчуктары бар. Очень трогательно, конечно. Отправляет. Четте эч ким калган жок. Бишкекте спорт ордосунда Баткенге жардам Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу республикалык штаб күнү-түнү иштеп жатат. Ыктыярчылар кийим-кечелерди бөлүштүрүшөт. Аялдарга, эркектерге, балдарга кечинде Баткенге жөнөтүү болот. Азык-түлүк жана кийим-кечени баардыгына таркатуу үчүн кутучаларга бөлүштүрөбүз. Что продукты, что одежда, вот надо поделить по коробкам и всем раздать. Азыр жардам керек. Окуя учурунда баткендиктердин ондогон жашоочулары үй жайсыз калышты. Мен кыздарга бөлүштүргөнгө жардам берем. Расформировать вещи. Эркектерге, аялдарга кышкы жайкыга бөлөбүз. Бул жардам эвакуацияланган тургундар үчүн. Болжол менен 20 000 адамдан көп. Больше 20 000 их было. Штаб 4-чү күнү иштеп жатат. Мен 1-чи күндөн бери иштеп келе жатам. Мен эсептөөлөрдү жүргүзүп, логистика үчүн толугу менен жооп берем. Кече 5 жүк ташуучу унаа жөнөтүлдү. Было отправлено 5 фур. Вчера. За 3 дня мы отправили 5 фур. Бул жерде спорт сарайынын аймагында расмий номерларга каражат которууга мүмкүн болгон терминалдар орнотулган. Ошол эле учурда сиз бул жака өз алдынча жардам алып келсеңиз болот же ишеним телефонуна чалсаңыз болот. Ыктыярчылар келип, каалаган буюмдарыңызды жабыркагандарга жардам катары алып кетишет. На сегодняшний день отправлен 5 фур. Бүгүнкү күндө 5 жүк ташуучу унаа жөнөтүлдү. Бул 95 тонна гуманитардык жардам. Бардыгы ушул жерге киргизилген. Бул жерде азык-түлүк, шейшептер, кийим-кече, дары-дармектер бар. Продукты питания здесь, и постельное белье, и здесь одежда, медикаменты, все включено в этом направлении. Сейчас Өткөн жолу биз балдарга көбүрөөк көңүл бурдук. Памперс, гигиена каражаттары, шейшептерди жөнөткөнгө аракет кылдык. Анда тоодо суук болчу. Бул этапта биз бардыгына көңүл буруп жатабыз. На данном этапе акцент делаем на все. Основная наша задача заключается в том, что Биздин негизги милдетибиз координация. Жарандар бул жака гуманитардык жардам алып келишет. Биз болсо аны чогултуп, таңгактап жөнөтөбүз. Отправляем оттуда. И как Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жүк ташуучу унааларды Баткен облусуна чейин узатышат. Баткен районунда керектүү жерлерге жеткирүү башталат. Биз бул жерде 24 саат иштейбиз. Бизде 12-27 кыска номери бар жана биз күн сайын жаңы маалыматтарды чыгарып турабыз. Кандай жардам керек экендигин күн сайын жарыялап турабыз. Биз менен расмий баракчабыз аркылуу, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу каалоочулар байланышса болот. Ушул эле маалыматты беребиз. вот эти гуманитарные помощь. И когда нам через наши официальные страницы, через средства массовой информации, через вот короткий номер, когда звонят, мы даем вот эти же информации. Эгер сиз гуманитардык жардам көрсөтүүнү кааласаңыз, анда штабтын социалдык тармактарына жазсаңыз болот. Бардык социалдык тармактарды жана номерлерди экрандан көрө аласыз.
Биздин күчүбүз өзүбүздө. Биздин күчүбүз элибизде. Биздин күчүбүз биримдикте. Биз баарын жеңебиз. Баары жакшы болот. Биз балдарыбыз үчүн жаркын келечек кура алабыз деп ишенебиз.
Ушинтип биздин баткендик окуяларга арналган чыгарылышыбыз аягына келди. Баарыбызга сабыр, күч кубат, тынчтык жана ишеним каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал Амангелди болдум. Түстүү тасма берүүсү. Саламатта калыңыздар.